Кыргызстан жаңылыктарын азыр эми бияка келгенден байма-бай окуп турам. Кыргызстан 7 дубанында кадимкидей денем титиреген, жүрөктүн ишин алган, чачта карткан жаш кыздарды зордуктап элестетиңиз. Дияктан. Ошон үчүн айтабыз да, менин жашымды сиз маани албаңыз, бул жаш болуп эмнеге акыл үйрөтөт дебеңиз. Менин сөзүмө көңүл буруңуз сураныч иретинде. Дүйнө табам деп, жашоону жакшыртам деп чыгып атасыз, аны эч ким арамдап аткан жок. Бирок эң чоң байлык кызыңызды унутта калтырып атпайсызбы көз жасында? Кыздан өткөн байлык барбы? Аллах таалам сизге кыз секелек кыз берсе, ошол сиздин байлыгыңыз эмеспи? Эгер рызкы жолун Кудайым жеңил кылса, биздин элибизде да рызкы жолу бар. Эмгектенсе өз элиңизде, өз жериңиздесиз. Кызды бирөөгө таштап, жаш кызды дүйнө табам деп, ошентип зордукта алып калбасын кыз. Даже биз айтабыз, бул милдет эмес, бул мустахаб. Бирок өтө зарыл, этият маселе. Кыз 4-5 жаштан баштап өлөк бирөөнүн үйүндө уктабаш керек. Ылажысы болсо, мүмкүнчүлүгү болсо, өз атасынын, өз энесинин үйүндө уктасын. Анан биякта бир күн калып калып, бир тууган. Анан эмне эч нерсе эмес, бир тууган. Андан алыскыга көнүп калып, кыз атасы энесинин зарылчылык болбосо эле, ата энесинин үйүнөн бөлөк жерге конуп кала бербесин, түнөп кала бербесин. Ал ошентип кененчилик, ошентип жанагындай жаман көтөртүшө баштайт. Этиятташ керек. Эртең менен кечинде дуба кылыш керек. Бала чакамды, кыздарымды ушундай зордук зобулукта сакта. Не деген заман келатат, не деген бузукчулук келатат. Негизги байлык ушул туугандар. Кызыңыз сиздин байлыгыңыз. Ушу биз аялдарыбызды кызганбайлыбы туугандар, чындап? Чектен ашпастан. Неге биздин аялдарыбыз мынча кор болуп кетип атат? Неге биздин аялдарыбыз эң баш болуп кетип атат? Неге кароосуз калып атат? Анткени биз чыныгы байлыкты жалган байлыкка орун алмаштырып калганбыз. Жооп ошол. Биздин көзүбүзгө негизги баалуулуктар калып, кумпурган, келип кете турган, колдун кири боло турган муктаждыкты максат деңгээлине көтөрүп туруп, негизги максатты көтөрүп. Ошону биз байлык деп калдык. Ошон үчүн биздин көзүбүз көр, көөдөнүбүз сокур болуп калды тууган. Кызы бар адам үйүндө эң чоң байлыгы бар адам. Эркек бала дагы, бирок кыз бала өзгөчө. Аманат оор болот кыз баланыкы.